Маймыл чечеги дүйнө жүзү боюнча жайылууда. Европаны маймыл чечеги каптап кетти деген аталыштагы макалалар элди дүрбөлөңгө түшүрүүдө. Деги эле бул эмне деген оору, жаңы пандемия күтүлүп жатабы? Мунун баарын алдыда түшүндүрүп беребиз. Соңку күндөрү жалпыга маалымдоо каражаттары маймыл чечеги дүйнө боюнча жайылып жаткандыгын байма-бай жазып жатышат. Маалыматта Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери маймыл чечеги оорусунун күчөшүн талкуулоо үчүн жыйынга чакырганы жазылган. Уюмдун официалдуу сайтында маймыл чечек тууралуу эң акыркы маалымат 20-майда чыккан. Анда маймыл чечеги 11 өлкөдө катталганы айтылат. Маалыматка караганда учурда жалпысынан 80 учур аныкталып, дагы 50 учур такталууда. Маймыл чечеги бул жаныбардан адамга жуккан сейрек кездешүүчү вирустук оору. Вирус биринчи жолу адамдардан 1970-жылы Африканын 10 өлкөсүнөн табылган. Ал эми 2003 жылы илдет АКШда катталган. 2017 жылы Нигериянын 32 штатынан 558 адам илдетти жуктуруп, 8 адам каза болгон. Оорунун белгилери кандай жана андан кантип сактанабыз? Маймыл чечеги териде парсанак пайда кылат. Бул сейрек кездешүүчү вирустук инфекция салыштырмалуу оңой өтөт жана көпчүлүк бейтаптар бир нече жуманын ичинде айыгып кетишет. Өтө сейрек учурларда гана көбүнчө жаш балдарда өлүмгө алып келиши мүмкүн. Вирус адамдан адамга оңой жукпайт жана массалык инфекциянын коркунучу өтө төмөн экени айтылат. Маймыл чечекке каршы атайын дарылоо ыкмалары же вакцина жок. Бирок буга чейин кадимки чечекке каршы эмдөө маймыл чечегинен алдын алууга 85% эффективдүү болгону Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сайтында жазылган. 1980 жылы массалык эмдөө өнөктүгүнүн жардамында дүйнө жүзү чечек илдетинен арылган болчу. Бирок учурда бул вакцина жалпы калк үчүн жеткиликтүү эмес. Жыйынтык, маймыл чечек илдетинин дүйнө боюнча жайылып кетүү коркунучу өтө төмөн. Маалыматты ар дайым текшергенди унутпаңыз. Эгерде видео жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырыңыз.